Түркиялык лидерлер Бириккен Улуттар Ассамблеясынын трибунасында сөз сүйлөштү. Анда президент Сооронбай Жээнбеков кыргыз элинин өнүгүүсүнүн негизги кепилдиги биримдикте экенин айтты. Уважаемые дамы и господа, Кыргыз элинин улуу жазуучусу, гуманист Чыңгыз Айтматов адамга биримдикте жашоодон өткөн дөөлөт жок деп айткан. Анткени дүйнөнү биримдик, ынтымак гана сактап калат. Биздин келечегибиз биздин бактыбыз. Кыргызстандын көз карандысыздыгында, элибиздин ынтымагында. Быйыл мамлекетибиз Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгын белгилеп жатат. Америка Кошмо Штатынын президенти Дональд Трамп өз сөзүндө Америка болуп көрбөгөндөй жетишкендиктерди багындырганын, буга чейин эч бир администрация мындай жыйынтык көрсөтө албаганын айтты. Бул пикирди аудитория күлкү менен кабыл алышты. Трамп мындай реакцияны күтпөгөнүн белгиледи. Андан тышкары президент Иран менен дүйнө өлкөлөрүн кызматташуудан баш тартууга чакырып, Иран мамлекетин сынга алды. Гуманитарному кризису в Сирии. Сириянын гуманитардык кризисине карата чечим чыгарууда. Ирандын катал режимине карата стратегияны иштеп чыгуу керек. Иран башаламандыктын, өлүмдүн жана кыйроонун үрөөнүн сейип жатат. Алардын лидерлери коңшу мамлекетти, алардын чек арасын жана мамлекеттин суверендүү укугун сыйлашпайт. Алар башаламандыкты батыш өлкөлөргө жайылтууга аракет кылып жатышат. Ирандын эли жетекчилердин казынадагы каражатты мыйзамсыз колдонуп жатканына нааразы. Себеби алар диний фонддордон түшкөн акчаны ишенимдүү адамдарына берип, согуш баштоону көздөшөт. Бул жакшы иш эмес. Ирандын президенти Хасан Раухани ядролук келишимди колдоп, аны ишке ашырууга жардам көрсөткөн мамлекеттерге ыраазычылык билдирип, АКШнын расмий Тегеранга карата соңку саясатын экономикалык терроризм деп баалады. Незаконные односторонние санкции. АКШ мамлекетинин мыйзамсыз бир жактуу санкциялары экономикалык терроризмге тете көрүнүш. Бул өз убагында өлкөнүн өнүгүү укугун тепсөө болуп саналат. АКШ киргизген жаңы санкциялар бир гана Иранга багытталган эмес. Ал башка мамлекеттерге дагы өз зыянын тийгизет. Ал эми Туркиянын өлкө башчысы Режеп Тайип Эрдоган дүйнөдө саясий, экономикалык башаламандык орун алып жатканын билдирди. Соода согушу мамлекеттерге зыян келтирерин айтып, бир тараптуу киргизилген экономикалык санкция курал катары колдонуларын белгиледи. Андан тышкары президент качкындар маселесине кенен токтолду. 4 миллиона беженцев, 3,5. Биздин өлкөдө 4 миллиондон ашык качкындар бар. 3,5 миллионун Сириядан келгендер түзөт. Алар жергиликтүү эл колдонгон кызматтар менен камсыздалат. Медициналык жардам дагы акысыз көрсөтүлөт. Туркияда жашаган качкындарга жардам берүү үчүн биз 32 миллиардтан ашык каражат жумшадык. Андан тышкары Сирияда жашаган миллиондогон жарандарга жардам көрсөттүк. Түркияда мектепке барган сириялык жеткинчектердин саны 60 миңге жакын. Учурда бизге эл аралык уюмдардан 600 миллион гана каражат жардам катары келди. Европалык Союздан 1,7 миллиард сом түштү. Бул каражат Түркиянын казынасына эмес, түздөн-түз качкындарга жардам катары бөлүнөт. Бириккен Улуттар уюмунун трибунасында Эммануэл Макрон дагы сөз сүйлөп, ал көп тараптуу кызматташууга өз пикирин билдирди. Que beaucoup peuvent être fatigués du multilatéralisme. Достор, балким сиздер көп тараптуулуктан чарчаган чыгарсыздар. Мен түшүнөм. Дүйнөнүн маалымат көлүндө иш кагаздары бирдей чөйрө театрга окшош. Сен канчалык орой сүйлөсөң, ошончолук кыйын көрүнөсүң. Кимде ким каршылык көрсөтсө, анын ишмердүүлүгүн айыптап баштайт. Мен түшүнөм, көп тараптуу кызматташууну сынга алуу бул мода. Бирок моданын артынан сая түшпөй эле койбойлубу? 24 сентябрда Нью-Йорк шаарында Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын 73 сессиясы ачылды. Ага кыргыз президенти Сооронбай Жээнбеков да катышты. Дебатка 82 мамлекеттин башчысы жана 42 өлкөнүн премьер-министри катышууда.